Buna 5 yıl, 6 yıl bolup bardı. Azırkı kampanyanın lisenziya alganına. Ушул 6 жылдын ичинде эмне кылышты ошол боюнча мен biraz маалымат айтып кетейин. 6 жыл болду, условия конкурс бар болчу. 2 жылда проектти бүтүрүп, 2 жылдан кийин жумушту баштабаса, жанагы айына $100.000 деген штраф бар болчу. Эмне үчүн төлөбөйт? Эмне үчүн эч ким өзгөртөбөйбүз? Андан тышкары 6 жыл болду, бир жолу сот болду, ошолордон алып сөз унутулуп калды да. Андан кийин булар кирип атканда айткан, биз Евростандарт менен бардыгы проектибиз бүт стандартка соответствует, андан тышкары 5 инновация киргизип атабыз деген. Катышкандар билет. Ошо инновациянын аткарылганы уже 2 пункту аткарылган жок. Инновация деп ошо инновациясы үчүн уткан да булар конкурсту. 2 инновациясы аткарылган жок. Бир эле мына мисал кылып айтайын. Булар көпчүлүгүн жерди асты менен алмакта, аз жагын жерди үстү менен алмакта, аз атвал эмеге жана северный атвалга азыраак парода түшкөн. Азыр булар проект жасаганда тескери чыгып салды. Пародан баарасы северный атвалга, мына кумтөрдөн биз примерин көрүп атабыз. Маренага жаткан парода убакыт менен жылат экен. А бул Кашка суунун жеридеги Абутур деп коет, ошо Кашка суунун башаты. 5 жыл болбосо да 5-10 жылдан кийин ошо суу башатка келип түшөт. Ошо парода. Ал жерде 16-17 минерал бар. Ар кандай минералдар. Бул геология менен такталган маалымат. Баары билет. Бул 5 жылдан кийин, 3 жылдан кийин Каройго, Бетмолдого зыяны тийсе, 10 жылдан баштап талас өңөрүнө тийбейт деп кимге билдик берет? Жамылга чейин кетиши мүмкүн. Кандай иш болот? Дагы бир мисал. Geçe жакында эле былтыр жайында бир жер үйдүн подрядчиги кумду, шагылды сууга жууп, сууга кое берилди. Эл көрүп калып көтөрүп чыкты. Видеого тартып көтөрүп чыкты да компанияга айтса, биз штраф кылабыз деди. Компания өзү штраф кылды да, акчасынан эмне кылат? Штраф менен эле бүтүп калабы? Бир күнү бир сай жарабай калды да. Эми лай топурак келип ойноп калды, кум ойноп калды. Аны жөн эле штраф кылып акчасын алып коюш керек, аны тазалаш керек да. Жыл сайын бирден сайды кетирип отсак, эмнебиз калат? Экология ошондо бузулабы? Дагы эң негизги маселе. Квасак менен Ише айылга 2 километр. Тоонун үстүндө. Мына видео материалдар барыңыздарда бар. Эмесселер айылдыкта берет. Шамал болгондо чаң Каройго каптап атат. Курулуш иши жүрүп жатканда эле шамал ошо Квасак Ишенин чаңы иштеп аткандагысы айылды каптап атат. Видеолор бар баарыңар. Кааласаңар баарыңарга бере алабыз. Эмтен эле каптап атат. Дасазарович айткан аерде кварц. Измельченный кварц плюс цианид. Адамга бул азыр келбейт, иштейт, бул 5-10 жылдан баштап билине баштайт. Тийип баштайт. Анан кийин дагы мына бул акыркы келе турган проблема. Кааласак, каалабасак да мына Карой Бекмолдо ошого чаңга метет да орун бар башталат. Ушул себептен мен буларга кат жаздым 2 ай мурун. Проекттерди тебиңөрдү бергиле, мен коомдук экспертиза кылайын. Мамлекеттик экспертиза кылса мейли өтүптүр, жакшы. Коомдук экспертиза эле өзүнүн шартыма. Если нарушение таппасам, маселе жок. Тапсам мен көтөрүп чыгайын коомчулукка. Алар айтып атпайбы, биз тиги чет өлкөдөн, тияктан бүт жакшы специалисттерди алып келдик деп. Ошолор жасады да. А эмне үчүн мага коркуп 2 айдан бери беришпей атат? Коомдук экспертизага өздөрүнүн эмес проектин бербей атат. Ушул маселелерди мен экспертиза кылып туруп, мына бу жерде отурган специалисттер менен катышкан баарыбыз таанышабыз, экологдор менен, геодеттер менен жана атвал боюнча, чаң боюнча, суу боюнча экспертиза кылсак болот да. Общественный началода. Туурабы? Кылалы десек бербей атат, катым жатат. Себебин айтпайт.
Минте берсе, ушундай компания керек. Мына башталбай атып, мына мен бир эки мисал айтып атам. Андан тышкары өзүнүн айлыктары эле айтып атат. Жана эмени төшөйт да. Мембрананы посадилищага. Төшөгөндө анын үстүнө тилейлеп атат, кылышып атат, проблем жок. Анын үстүнө жана суглинат деген болот. Мына 50 сантиметр үстүнө таштайт. Местный балдар эми чыдабайт да. Айылдык туугандарыбыз чыдабай айтып атат. Жанагы эмени алып келатканда дейт, суглинетти. Ситадан өткөзбөй эле таш мындай бул эмелер менен алып келип үстүнө тексикке менен отуртканда тияк тешилип калып атат дейт. Ал суу кайка барат? Ошонун астында биздин эме суу бар. Ичкен суу менен эметкен. Ошол себептен мына башталбай атып ушундай иштерди кылса